tarifтерди өзгөртүү жолдорун колдонуп, өз күчүбүз менен кризистен чыгып кетүүнүн жолу. Албетте, түшүнүгү тайыз, же жакшы түшүнүп турса да популисттик кылып, эл үчүн күйүп бышкан саясатчы болуп көрүнгүсү келгендер массалык маалымат каражаттарынын беттерин бербей капталдан чыгышат. Тариф саясатын сындап. Анткени алар күздө өтө турган шайлоодо элдин добушун алуунун амалын издешет. Саясатчы алдыда боло турган шайлоолорду эске алып ойлонот. Ал эми мамлекеттик ишмер өлкөнүн келечегин гана ойлойт деген учкул сөз бар. Андыктан биз сиздер менен мамлекеттин келечеги үчүн коркпой иш алып барып бере берели. Жыйынтыгы жакшы болот. Кийин көпчүлүк эл рахматын гана айтат. Алып коюп, ошол баягы 1000 киловаттка чейин дегенди алып койсок кандай болот? Деги эле бардык эле өлкөлөрдүн бардык булуң бурчунда электр энергия боюнча проблема бар. Тапшырма бергенмин. Баягы ограниченияны алып коюп, ошол баягы 1000 киловаттка чейин дегенди алып койсок кандай болот деп. Бул маселе боюнча мына мен кечээ буяка чыгаарда кайра чогултуп сурадым, баарын тактадык. Муну азыр эмес. Мен сразу айтып коеюн, азыр эмес, мына бул кышта эмес, жаздан баштап алсак болот экен. Ошондуктан муну эптеп ушул жаздан 30 жыл чыдадыңар, эми бир кыш чыдап коелу. Майга чейин Кудай буйрса чыдагыла, майдан кийин сөзсүз ограничениени алабыз. Баасы ушул эле бүгүнкү төлөп аткан баа менен эле каласыздар. Канчада төлөп атасыздар? 77 тыйындан 77 тыйын менен калат. Биз бир мыйзам менен мына ушундай урлук токтотобуз. Кантип? Энергетика тармагындагы урлукту кан буугандай токтотобуз. Кантип? Энергетика тармагында жылына 100 миллион доллар уурдалат. Бир уч чиновник тарабынан. Алар өндүрүлгөн электр энергиясын 12 тыйындан сатып алып, карапайым элге сиздерге 700 киловатт саатка чейин 77 тыйындан, 700 киловатт сааттан өткөндөн кийин 216 тыйындан сатат. Ортолуктан алар бир жылына 100 миллион доллар пайда көрүшөт. Ошол эле 12 тыйындан алган электр энергиясын коңшу өлкөлөргө 350 тыйындан сатат. А кыштын күнү биз суук болуп элдер үшүй баштаганда алар коңшу мамлекеттен Казакстандан 560 тыйындан сатып алат. Сиздердин акчаңыздарга сатып алат. Карапайым элдин акчасына сатып алат. Бул кыргыз элине жасаган көз көрүнө чыккынчылык деп айтса болот. Мындай көз көрүнө элди талап тоно бир дагы өлкөдө жок.